Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 3 март 2022 жыл. Билесиздер, бүгүн саат 9:30-да эртең менен каралышы керек болгон шаардык сотто каралышы керек болгон Мирлан Ураимовдун баш коргоо же бөгөт коюу чарасын кароочу шаардык сот өзүнүн отурумун бир жумага артка жылдырды, 9 мартка. Анткени алардын келтирген жүйөсү ошол шаардык соттун төрагасы, ошол ишти кароочу соттун төрагасын ооруп калганын жөө келтиришип, жөн гана сот отурумун бир жумага артка жылдырып кое берди. Албетте, бул Мирлан Ураимовдун камалышынын өзү дагы мыйзамсыз. Ага чыккан 1-май райондук сотунун чечими дагы, ошол соттун отуруму дагы мыйзамсыз. Андан кийин бүгүн апелляциялык арыздын негизинде каралышы керек болгон өзү бүгүн каралышы дагы мыйзамсыз болчу. Анткени 10 күндүн ичинде караганда мындан 5 күн 6 күн мурда карашы керек болгон сотту өзү бүгүнгө койгону мыйзамсыз болчу. Бирок бүгүн дагы ошончо мыйзамсыздыктарды тебелеп тепсип өтүп, бүгүн дагы 6 күнгө артка жылдырып отурушат. Мунун себебин ар ким ар түрдүчө түшүнүшү мүмкүн, бирок азыр мага жетип келген маалыматтарга караганда мунун бирден бир себеби Мирланда же болбосо жанакы соттун төрагалык кылуучу соттун ооруп калганында эмес, жөн гана бүгүн ушундай буйрук берилген экен. Акыркы күндөрдө сөзсүз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду камоо жөнүндө жогору жактан буйрук болгон экен. Мына ошондуктан баягы 18 февралда өз ишин токтоткон убактылуу депутаттык комиссия бүгүн кайдан жайдандыр түштөн чочуп ойгонгонсуп баягы өз ишин аяктап бүгүн корутунду берип комитетте азыр жабык эшик артында жогорку кеңештин ичинде каралып атат сессияда. Бул эмнеден кабар берет? Бир гана ошол кандай болбосун Адахан Мадумаров камалышы керек. Адахан Мадумаров жана анын командасы, ошол жакын адамдары камалышы керек деген гана жогорудан буйрук болгон. Ага негиз болчу бизде бир канча маалыматтар бар, эми ачык айта албайбыз. Мисалы, адилеттүүлүк тарапта болгусу келген, чындыкты айткысы келген депутаттардын өзүнө жогору жактан болуп жаткан кысым мына ушул нерсеге бирден бир себеп деп түшүнсөк болот. Албетте, андай кысым болгондон кийин ал депутаттарыбыз да туура түшүнүшүбүз керек. Адилеттүүлүк эмне болсо болсун, эң негизгиси баягы өзүнүн мандатын, өзүнүн кызмат ордун коргоп калуу, сактап калуу бир башкы планга өтөт дагы. Демек, бүгүн бул сессияда болду болбоду Адахан Кимсанбаевичти ошол жоопко тартуу боюнча жогорку кеңеш бүгүн ага макулдук берет. Мына ушундай болуп аткандан кийин мыйзамсыздыктар баары тепселенип атканда кандай болчу эле? Буга чейинки бийликтин тушунда бийликтин 4-бутагы деп аталган аталып калган массалык маалымат каражаттары бар болчу бизде. Эркин массалык маалымат каражаттары. Бүгүнкү күндө алар дагы өз эркиндигин жоготкондой. Себеби массалык маалымат каражаттарына атайын маалымат агенттиктерге ушундай буйрук берилиптир. Колуңардан келсе Мадумаровду болушунча боктогула, каралагыла. Бирок башка андан башка колуңардан келбесе жөн тек гана оозуңарды жаап отургула деген кандайдыр буйрук болгондон кийин алар бүгүн кыскасы адилеттүүлүктү чагылдырууга аябай алсыз болуп турушат экен. Мына ошондуктан дагы буга чейин өткөн жанагы Мирлан Ураимовдун боштондугун талап кылган нараазычылык акцияларын, тынчтык митингдерине бир дагы баягы пресс өкүлдөрү келбеген себеби мына ушунда экен. Кыскасы, мындайда кандай тыянак чыгарабыз, урматтуу мекендештер? Кимге ишенебиз? Сот бийлигибиздин абалы бул болсо, сот бийлигибиз ошол жападан жалгыз мыйзамдуулукту көзөмөлдөп,
элдин укугун коргоочу орган мына бир ошол болчу. Түздөн түз. Алар бийликтин буйругун аткарса, жогорку кеңеш түздөн түз бийликтин буйругун аткарса. Эми азыр жанакы өкмөт жок, өкмөт өзү кошулуп кеткен президенттин карамагына. Баягы элдин үнүн чындыкты чагылдырып турган массалык маалымат каражаттары бүгүн жокко чыккан болсо, анда мындан кийин Кыргызстанда кандай жашоо болушу мүмкүн? Адилетсиздик, арамдык менен кантип макул болуп жашай беребиз? Мен айтат элем, урматтуу мекендештер, бийликтин чыныгы ээси бул бизбиз, Кыргыз Республикасынын жарандары. Адилеттүүлүктү дагы, чындыкты, акыйкатты дагы көзөмөлдөөчү жападан жалгыз, эч бирөөгө сатылбаган, бирөөнүн айтканын кылбаган чыныгы баягы көзөмөлчү орган бул элдик орган. Урматтуу мекендештер, кайдыгер үйдө олтурбайлы. Бүгүн үйдө олтурган болсок, эртең бүт баарын кеч болот. Эртең бүт баардык мүмкүнчүлүк биздин колдон кеткен болот. Анткени Адахан Мадумаровдун камалышын акыйкатты камалышы, мыйзамдуулуктун камалышы, эркиндиктин камалышы, Кыргыз Республикасынын келечегин камалышы деп түшүнөлү. Анткени бул бир эле адамдын башына келген кайгы эмес, бул жалпы Кыргыз элинин кайгысы. Анткени адилетсиздик менен эч бир өлкө жашай албайт. Адилетсиздик, арамдык бул ар кандай өлкөнү туңгуйукка алып барат, жок болууга алып барат. Мына өзүбүздүн алыс эмес, мурдакы СССР курамында чогуу болгон СНГ мамлекеттердин катарына кирген Украинанын бүгүн башынан өткөрүп аткан тагдырынан биз сабак алалы. Урматтуу мекендештер, кайдыгер болбойлу. Ордубуздан туралы дагы көчөгө чыгалы, өз үнүбүздү билдирели. Бүгүн бизден башка бир дагы орган калбады. Чындыкты, адилеттүүлүктү көзөмөлдөөчү, талап кылуучу, орнотуучу бизден башка бир дагы орган калбады. Ишене албайбыз эч кимге, ишенчү эч ким калбады. Ошондуктан белди буалы дагы чыгалы көчөгө. Мен баарыңыздарды ушуга чакырам. Ким кайдыгер болбосо, ким мамлекеттин келечегин ойлосо, эртең кеч болуп кала электе бүгүн чыгалы. Мен ушуга чакырып кетем. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен азыр Ак үйдүн алдынан сиздерге түз эфир берип жатам. Кээ бир сөздөрдөн жаңылышкан же жаза басып же бир сөз таппай чайналган болсом, аны үчүн кечирим сурайм сиздерден. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Бул жерде азыр мекен тагдыры баягы немеде турат, өтө чоң коркунучта турат. Бул бир адамдын кайгысы деп түшүнбөйлү, бул баарыбыздын кайгыбыз деп түшүнөлү. Ошондуктан келиңиздер, бирге бололу. Адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн, акыйкат үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн, мыйзамдуулук үчүн бирге бололу. Мен ошого чакырып кетем. Келиңиздер.